Социалдык тармактарда Токмок шаарындагы Гавайи салуу жайын УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев тартып алыптыр деген маалымат тараган. Жакында эле Ош облусундагы Кара Суу базарында УКМКнын төрагасынын уулу Таймураз Ташиев басып алыптыр деген имиш кептер чыкты. Мындан улам биз аталган базар жана салуу жайлардын жетекчилиги менен байланышып, маалыматтын чын төгүнүн тактоону туура көрдүк. Эч кандай жетекчилердин балдары жок. Биринчисинде балдарын көрө элекмин, тааныша элекмин. Билбейм дагы, биз өзүбүз эле ошо өзүбүздүн жетекчилерибиз бар. Фонд Космистода бар, бизде дирекцияда бар, филиал дирекциядан филиалга өткөн азыр. Бүгүнкү күндө Кара Суу районунун акимчилиги жагынан, айыл өкмөттөрү менен баргандан бери эле кандай жумуш алып барсак, ошондой эле жумуш алып барып жатабыз. 40 жылга жакын тарыхы бар чоң базардын айланасында буга чейин дагы түрдүү ушак кептер тараган. Бирде базар Райымбек Матраимовдук экен дешсе, кайра Равшан Сабировго карайт экен деп чыгышкан. Учурда 98-жылдан баштап жасалма мамлекеттик актылар менен жеке менчикке берилип кеткен жерлери кайрадан алынууда. 7 гектарга жакын жер боюнча соттук териштирүүлөр уланып жатат. 5 гектар 22 сотикте бизге 2000ге жакын содогерлер иштейт. Бүгүнкү мен баргандан бери ошо бүгүнкү күнгө чейин иштеп жатышат. 2012 жылкы тариф боюнча, 2013 тариф боюнча эле турат. Эч кандай көтөрүлгөн да жок, түшкөн да жок. Содогерлердин баары менен жакшы эле иштеп атабыз. Именно ошо 6 гектар 80 сотик жердеги сот жүрүп жаткандагы ичиндеги адамдар ошо ар кандай интрига чыгарышып, келип бизге дагы туура эмес маалыматтарды ар жакта таркатышып, жолтоо кылып бизге дагы ошондой күндөрү болуп келет. Ал эми Гавайи салуу жайы боюнча да анын учурдагы жетекчилиги менен байланышып, тараган имиш кептердин ачыгын сурап көрдүк. Кайрат Абдуллаев учурда башка облуста жүргөндүгүнө байланыштуу маалыматты телефон аркылуу алдык. Собственником является семья Абдуллаев. Бизден салуу борбор тууралуу айтылып провокациялык маалыматтар чыгууда. Анын баары жалган. Гавайи баштагыдай эле Абдуллаевтердин үй бүлөсүнө таандык. Эч ким тартып алган жок. Компетенттүү органдардан бизнесмендерди ушундай жалган маалыматтардан коргоону суранам. Азыркы кезде такталбаган маалыматтар менен элдин оюн алаксытып, далилсиз чыккан маалыматтар көбөйдү. Ишкерлер мындай кабарларды тараткандарга тиешелүү органдар чара көрүп, ата мекендик ишкерлерди колдойт деп ишенет.